Ата, эмне кылып жатасыз? Окуучулардын дептерлерин текшерип жатамын, кызым. Мен да текшерсем болобу? Чоңойгондо мен да мугалим болгум келет. Албетте, кызым. Сен алдыга кандай максат койгон болсоң, мен сени дайыма колдоймун. Тек гана алдыга умтулууң керек, кызым. Кудайым сенин тилегиңди берсин. Балалык кездеги кыялым ишке ашып, мына бүгүн балдарды тарбиялап, аларга билим берип олтурам. Ал эми менин бүгүнкү кыялым ар бир күнүм татыктуу мугалим болуш үчүн талыкпай эмгектенип келем. Мугалим бул тажрыйбалуу психолог, кереметтүү акын, даңазалуу актер, теңдеши жок жардамчы жана эң башкысы чыныгы дос. Мугалимдик кесип мени биринчи кезекте адамгерчилиги, адилеттүүлүгү, кызыктуулугу менен өзүнө тартып турат. Менин оюмча, мугалим болуш үчүн көп иштеп өзүңдү өнүктүрүү керек. Албетте, каардуу, үстөмдүк кылганды сүйгөн, өзүмчүл адам мугалим боло албайт. Мен үчүн мугалим болуу бул чыгармачыл окуучулар менен ар дайым чыныгы адамдык мамиледе болуу. Мына ушундай кесипке мен келечек жашоомду байладым жана бул кесипти тандаганыма эч өкүнбөйм. Караңгыны жарык кылган шамчырак сыяктуу адамзаттын дүйнө таанымын калыптандырып, жаратмандык жана аты улдук бийик менен эмгектенген албетте бул мугалим. Мен Матаева Айнура Мамажакыповна, Баткен шаарындагы Айтбай Имаров кызыл топу атындагы орто мектебинин химия мугалими. Мугалимдик кесипти аркалап келе жатканыма 15 жылдын жүзү болду. Анда эмесе менин кичинекей, кереметтүү дүйнөмө кош келиңиздер. Биз жашаган доордо химия илиминин жетишкендиктерин пайдаланбаган жана зарылдыгын сезбеген адис болушу мүмкүн эмес демекчи, илимдин сырдуу дүйнөсүнө жол көрсөткөн, билимдин чырагын жандырган устат. Окуучуларына химияны гана эмес, тирүү жашоону түшүнүүнү үйрөткөн, өз ишин сүйгөн педагог. Талыкпас эмгеги, таза ниети жана чексиз сабыры менен ар бир жүрөктөн орун алган мыкты устатмын десем да болот. Өз предметин терең билген мугалим катары мектептин талабына ылайык окуучуларга билим берип, талыкпай эмгектенип келем. Кичинекей кадам чоң жыйынтыкка жетелейт дегендей, менин да окуткан окуучуларым предметтик олимпиаданын мектептик, шаардык турларында химия сабагы боюнча байгелүү орундарды камсыз кылып, областтык турларына активдүү катышып келүүдө. Бардык дем күчүмдү билим берүүгө арнап, окуучуларды олимпиадаларга даярдап, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келем. Билгенден биле элегим көп демекчи, 2019-2020 жылдары Германия кызматташтыгы менен ГИЗ кесипке багыт берүү 5 тип күчтүү пилоттук программасы боюнча семинар сабактарга катышып, ийгиликтүү окуп, мыкты өздөштүрүп, сертификатка ээ болдум. Алган билимимди жана тажрыйбамды кесиптештерим жана пилоттук мектептин мугалимдери менен бөлүшүп, тренер катары семинар сабактарды өткөрүп келем. Семинардын алкагында 9-класстын окуучуларын кесипке багыт берүү максатында Баткен мамлекеттик университетине, Баткен областтык медиа борборуна, Баткен шаардык жана райондор аралык жаштарды иштер менен камсыз кылуу борборуна экскурсия сабагына алып барып тааныштырып келем. Өзүмдүн педагогикалык эмгек жолумда изденгич, чыгармачыл мугалим катары көрсөтө алдым. Жараткан ийгиликтерим бааланып, көптөгөн сыйлыктарга ээ болдум. Айтбай Имаров кызыл топу атындагы орто мектебинин ардак грамотасы, Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн жыл мугалими кароо сынагынын теориялык даярдыгы күчтүү номинациясы жана ардак грамотасы, Баткен шаардык мэриясынын ардак грамотасы, Баткен областтык администрациясынын ардак грамотасы, Баткен областтык билим берүү округунун ардак грамотасы, Баткен областтык профсоюз комитетинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы менен сыйландым. Үзүрлүү эмгегимдин жолу ушундай ийгиликтер менен коштолуп келет. Эгерде окуучулар сенин ар бир сабагыңды күтүшсө, сенин сабагыңда өздөрүн эркин жана ишенимдүү сезишсе, сенин сөздөрүңдөн шагы сынып эмес, шыктанып турушса, ошондо гана өзүңдү татыктуу мугалим сезесиң. Менин окуткан химия сабагым ар кимге ар кандай жагдайда пайдасын тийгизет. Ошондуктан предметти окутууда ар биринин дараметине, кызыгуусуна жана эң башкысы учурдагы деңгээлине жараша мамиле кылам жана окуучуларды сүйүүгө аракеттенем. Балдарга болгон сүйүү жана кесипкөйлүк педагогиканын эки канаты. Алардын бирөөсү менен гана кантсе дагы учуп кете албайсың. Окуучуларды химия сабагына кызыгуусун арттыруу үчүн көп окушум, көп изденип эмгек кылышым керек экенин билем. Демек, мен мугалим экениме сыймыктанам.